Өзүм өтсө, конушуп ийин калып, ороз кулатып өшөт экен да, я? Кемеге сүзүп жетип, ак кеме! Эмки жарманкеде Бегимай экөөбүз махабат дастанын айтышабыз. Бегимай, сен кетчи чырагым. Мен кайда Кете бай. Мен сондамын, агашам. Кырындаш. Кырындаш. Сиз магабы? Ооба. Мен сизге алып келдим эле. Кызыл жоктой болгон. Соннанмы экен? Кыргыз радиосунда тасма таржымалы. Ободо тасма таржымалы уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Кыргыз киносу бир кезде аябай өнүгүп, дүйнөгө Кыргыз керемети деген ат менен даңкы чыкканы баарыбызга маалым. Кыргыз керемети аталган тасмалар Мелис Убукеев, Төлөмүш Океев, Геннадий Базаров, Болот Шамшиев өңдүү мыкты режиссерлордун эмгеги артында дүйнөгө даңазаланган. Мына ушулардын ичинен бүгүнкү уктуруубузда өз учурунда кыргыз киносун жогорку деңгээлге көтөрүп, көптөгөн көрүүчүлөрдүн копулуна толуп, 1983 жылы чыгып, 1989 жылга чейин 100 миллион сомдон ашык киреше түшүрүп, кассалык рекорд койгон Бөрү зындан тасмасы тууралуу кеп кылабыз. Бөрү зындан тасмасы 1983 жылы Кыргыз фильм киностудиясы тарабынан тартылган. Режиссеру Болот Шамшиев, сценарийин жазгандар Эркин Абишев, Болот Шамшиев, оператору Манас Мусаев. Ролдордо Бабахан, Кенанбай Кожобеков, Самат, Талгат Нигматуллин, Ажар, Айтурган Темирова, полковник Турабаев, Сүймөнкул Чокморов, капитан Маликов, Журбек Аралбаев, композ Мурат Мамбетов жана башкалар. Ат жетелеп өтүптүр. Көрдүңбү? Бакан, келе сол. Кызылдардын чеңгелине салгың барбы? Чек арада экенин унутпа. Айбан, түрөм, из ушул жерден үзүлүптүр. Ат үрүккөн окшойт. Тияка ойт бериптир. Өзү эрден учуп түшүп, мына чуңкурга кулаган көрүнөт. Чыгалба зор тура. Анык Бөрү зындан экен, түрөм. Бөрү зындан киносунун жаралышына милиция кызматкерлеринин салымы чоң десек жаңылышпайбыз. Себеби кайсы бир жылдары кыргыз жергесине апийим айдалып, бирок ага жеке оокат үчүн жейип терүүгө тыюу салынган. Ага карабастан, көрө оокаттын айынан айрым элдер арзыбаган акчага азгырылып, кээлери арам оокат менен байышып, тонналап ташылган баңгизаттардын айынан чоң кылмыштуулук эл аралап, кулачын жая баштаган. Мына ошондо наркотикалык заттардын зыяндуулугун, анын арты жакшылыкка алып келбесин белгилеп, аны элге жеткирүү муктаждыгы келип чыккан. Ушул маселени мыкты режиссер Болот Шамшиев Бөрү зындан тасмасы аркылуу чагылдырып, эл жүрөгүнө жеткире алган. Тасманын кыскача мазмунуна токтолсок, Бөрү зындан тасмасында негизги образ Самат аттуу балага берилген. Анын атасы каза болуп, апасы башка бирөөгө турмушка чыгып кеткен соң, карындашы менен балдар үйүндө тарбияланат. Кандайдыр бир себептерден улам балдар үйүнөн да чыгып, ачка көчөдө калган кезде аларды бир бай багып алат. Өз балдарындай кам көрүп, элдин балдары жебегенди жедирип, кийбегенди кийдирип чоңойтот. Бирок Самат эс тартып бой жеткенче, оокаты кенен, шаймашай жүргөн атасынын арам жол менен акча таап, баңгизат менен алектенип келгенин билбейт. Чоңоюп бой жетип анча-мынча иште бүт көрүүгө жарап калган учурда гана атасынын оокаттуу турмуштагы сырлары ачыла баштайт. Байлык, дөөлөт дегенде көзү күйгөн ата уулун мындан кийин өзүнүн жолун жолдоп, баңгилик менен алектенүүгө мажбур кылат. Баңгиликтин башаты Ташкент шаарында жашаган Бабахандын образы аркылуу берилген. Менин үйүмдөгү көрүп бакканыңдын баары тамаша эмес. Бул кайдагы акча дээрсиң? Муну сен да билишиң. Уулум, сен мени угуп турчу. Инвалид болгон соң согуштан кийин кайда барат элем? Медаль жеп жамбагат белем. Байкоомдо коркуп кеттиң го. Сен өрттө жигит го деп жүрсөм, Жөн гана жаман ишке барбайын деген эле ойдо. сен жаман ишке барганың жок. Жашоонун жөн жайын сага түшүндүргүм келбейт. Анткени баары бир түшүнбөйсүң. Биз ишин аткарып жаткан адам сени баалап калыптыр. Ошон үчүн ал сени өз ишине кошуп алды. Ошон үчүн айтарым, тешиң барда таш чайнагандай кылып, алгын, жуткун, чапчыгын. Ошондой күндөрдүн биринде Самат Ажар аттуу кызга ашык болот. Албетте, тасмада наркотикалык заттардын зыяндуулугу менен катар сүйүүнүн улуулугу даңазаланган. Ашыктык отту күчтүгөйлөр бат эле баш кошуп, бирок ата-энелердин каршылыгынан улам эки ажырым жолго түшөт. Бүгүн
Мен эле аке, Саматтын күйөө жолдошумун. Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Экөө сүйлөшө турган эч жок. Саматтын аргызыбызды алдап кет. Андай эмес аке. Эшикти ачсаңыз, мен баарын болгондой айтып берейин. Айтып бербейле кой. Эски шаарда жашаган чолок атасы баарын айтып берди. Ата, эшикти ачып коюңуз, ата. Мени уксаңыз аке. Алар бири-бирин сүйүшөт, бири-бирисиз жашай албайт аке. Бирок Самат ажардын кош бойлуу экенинен кабары жок. Арам жол менен акча табуунун, ажырашуунун күйүтүнө чыдабаган Самат ичкиликке берилип кетет. Мындай күндөрдүн биринде ажар кайрадан Саматты кезиктирип, уулу бар экенинен кабардар кылып, кайра жаңы жашоо баштоого белсендирет. Бирок арам акчага малынган колдор жазасыз калмак эмес. Саматты байкап калган милиция кызматкерлери артынан түшүп, капитан Маликовго кылмыштуулуктун түйүнүн чечүү тапшырмасы берилет. Албетте, кыңыр иш 40 жылда билинет болуп, акыр аягы Баңгилектин башы Ташкенттеги Бабахан эмес, улуу ата мекендик согуштун ардагери наамын алып жүргөн, учурунда согуштан качып бир топ кылмыштарды жасаган Бабахандын атын жамынып жүргөн, Саматты багып алган атасы экени аныкталып, кылмыштуу топ кармалат. Тасманын аягы Бабахандын буйругу менен жашырылган ажар менен уулун Самат издеп жүрүп, жер төлөгө кулап, темир далына сайылып, оор жаракат алып, ооруканага жеткирилген жеринен аяктайт. Албетте, Самат бул тасмада ак көңүл, сүйүүгө туруктуу, чынчыл адамдын образын мыктач берген. Ажар! Самат! Ажар! Самат! Ата, мен мындамын. Жарадардын фамилиясы кандай? Паспортунда Ахметов го? Жок, анын фамилиясы Касымов. Нагыз фамилиясы Касымов. Ажар, зындандан чыккан ажардан башы. Бир караңгы экен. Кыйналып атат. Жарык бергилечи. Мына ушундай мыкты тасманы элге тартуулаган мыкты режиссер Болот Шамшиев менен Бөрүзүндан фильми тууралуу маек курдук. Тасма болгон окуялардын негизинде тартылганын айтып, режиссер фильмдин жаралуу тарыхына токтолду. Мага бир казак жигит келип, сценарийде ушундай сунуш кылган болчу. Бирок сценарий просто как тема. Ана мен ошонун баарын өзгөртүп, башкача баарын жаздым. Основа болгон окуя. Сырын айтып берейин азыр. Ушу биздин гостиница Алатоодо бир жаш аял болгон. Жаш аял дайым эле ресторанга барып, аябай такой одевалась в золоте, кийими ушундай уштай аякта жүргөн баягы оперативный работниктер. Ушу көңүл бура баштады, заметили, стали за ней следить. Жөнөкөй адам эмес, э? Да, они стали за ней следить. В конце концов, они не могли понять, откуда у нее деньги, как она одевается, кто она такая. Взяли ее и арестовали. Арестовали, честно говоря, не имея никаких на нее этих аргументов, фактов, доказательств. И посадили ее. И 3 дня ее не кормили. И на 3-й день она говорит: знаете что, ребята, давайте, я буду говорить. Но теперь давайте записывайте. И этого, что, оказывается, она была гонец, наркокурьер. Она перевозила с Сыкуля в Ташкент опиум дал. И она все рассказала. Она рассказала, выдала одного человека вот этот прообраз Бабахана. Вот, она дагы бир чал айтты, бир баланы көрүп, он ходил голодный, баягы айылдан келип, жоркого кирем деп. Я вижу, что он голодный. Я ему сказал: давай, иди сюда. Анан чайды бердим, нанды бердим, тойгуздум. Кыз эмес, тиги карындаш менен келди. И уже үйүндө жашап калды. А он ему деньги дает. И так он стал наркокурьером. Так что это из 3 историй. Из 3 историй все собранная история. Ролго туура тандалып алынган мыкты актерлор болсо кино көркүнө чыгаары талашсыз. Бул кинода абдан күчтүү актер, актрисалар роль жаратышкан. Муну фильмдин ийгиликтүү чыгышынын дагы бир себеби десек болот. Тасманын ажарын ачып берген актерлор тууралуу Болот Шамшиев буларга токтолду. Кожобеков баягы в инвалидской коляске. Мен карашты бүтүргөндөн кийин а киши мени үйгө чакырып, анан көзүнөн жаш көрүп, потому что он уже не мог сниматься. Он инвалид. Никто его не приглашал в кино. Анан мен ушу ага сөз бердим. Сизди аксакал Кудай буйруса сөз сизди чакырам деп. И как только у меня появилась вот эта тема Бабахана, 10 жылдан кийин мен ушу сөзгө туруп аны чакырдым. Поэтому для меня это, ну как бы сказать, моя человеческая дань вот этому великому артисту Кененбай Кожобекову. Вот. Талгат болсо өзү келди. Кто-то ему дал сценарий почитать. И 11:30 ночи он үйгө келди. Я спрашиваю: кто там?
Болот Ильич, откройте, пожалуйста, я Нигматуллин и так далее. Ишикти ачсам турат деп Талгат. Сиз таануучусуз беле ага чейин? Ну, мы не знали. Ну, я знал, что существует такой Нигматуллин, а он знал, что я. Она деле, вы извините, пожалуйста, тысячу извинений и так далее, и так далее. Я вот сценарий прочитал, вот «Волчья яма». Это моя роль, это мой материал. Вот, я вас очень упрашиваю, возьмите меня на эту роль. Ну, я потом сделал небольшую пробу на вокзале Фрунзе. Замечательные у меня там актеры были, вот, Айтуран, Компост. Все почему-то думают Компост. Не Компост, а Компост. Компост — композитор. Это моя кличка была. Когда я работал на автобазе сельхозтехника, я был учеником автослесаря. А так как я много читал, я же много рассказывал этим слесарям. Они на меня смотрели и говорю, ну ты композитор вообще. Вот так вот и вот эта кличка за мной закрепилась, Компост. Потом я свою кличку отдал ее Марату Мамбетовичу. Чындыгында фильмде башкы каарман Саматтын образын ачып берген мыкты таланттардын бири. Бу жарыкчылыкта кыска өмүр сүргөн жаркын талант Талгат Нигматуллиндин тагдыры, актёрдун тагдыры менен сценарийдин шайкештерлери абдан көп. Кинодогу Самат сыяктуу Талгат Нигматуллин дагы балдар үйүндө тарбияланып, дүйнөгө дүң болгон сектеге аралашып калган жагында айтса болот. СССР учурунда мындай идеология күч болгондо, анан мындай баңгизат боюнча тартууну пландаганыңызда мындай тоскоолдуктар болгон эмеспи? Тоскоол болду. Себептен мен кинону бүтүргөндөн кийин киномду жактырбай полкага салып таштады. Вот, болбойт. Вы что показываете организованную преступность? У нас в Советском Союзе организованной преступности нету деп коштум. И все, бүткүл студия калды. Зарплата жок. Анан мен эмне кыларын билбейт. Баары мага токмоктоп мени жамандап. Вот, гений тоже нашелся. Мы все без зарплаты ходим. Пусть давай изменяет картину деп. Анан бардым мен Чыңгыз Төрөкуловичке. Кинону абдан жактырды. Анан кийин Юрий Чурбанов Брежневдин күйөө баласы болчу. Сүйлөшүп чоңдор менен. Чыңгыз Төрөкулович экөөбүз алып бардык Березинданды. Но мне порезали картину. Убрали бүт баңгизатты алып таштады. Давай любой другой шкурки. Меховые шкурки. Но меховые шкурки 12 лет не дают, там статья другая. Так что там натяжка. Албетте, ар бир тасманы жаратуу учурунда кызыктуу окуялар менен коштолот эмеспи? Сценарий боюнча Композ жоон топ акчаны сууга аргытат. Ал мезгилде жалган акчаларды колдонууга мүмкүн болбогондуктан чыныгы акчаларды сууга агызууга туура келген. Ар бир дубльдан кийин акчаны суудан кармап алып, күнгө кургатып, кайрадан тартышкан. Күнөстүү Ташкенттен ысык салам. Ахмет үчүн өмүрүбү акчабы? Меники. Сиздики гражданин унчукпас. Арам акчаң убактылуу менде жүргөн болчу. Ойлоңула, убакыт акча. Акча болсо билсеңер, суу. Директор картина бизде болчу. Атайын банкка барып, акчаны алып, анан кийин лотокко салып ыргытат деген Композ. Вот. А там в конце, где вода сливается, там по такой сито было поставлено. И 4 милиционера стояло. И этот директор картины чуркап жүрүп, жалабагыла, жакындабагыла, акчаны ордап кетет деп. И он бегал, спотел, чуть у него инфаркт не случился. Потом бүт акчаны тиги чогутуп, анын жерге салып кургаттып, и тоже бегал вокруг, так кругами бегал. Все стоят, смеются, а он бегает, не подходите. Алига чейн, вообще гульком келип. Я помню лицо директора картины, как он бегал. Ардактуу угармандар, сиздер СССРдин эл артисти, режиссер Болот Шамшиев менен болгон маекти уктуңуздар. Чыгарма жаралат, фильм тартылат. Бирок элдин көңүлүнөн орун алып, эсине сакталып калуучу шедеврлерди ар ким эле жарата бербейт. Ошондой эле шедевр тасманы жаратуу бир канча кыйынчылыктын артында жаралары баарыбызга маалым. Тасма тартууда режиссердон кийинки эле түйшүк операторго жүктөлөт эмеспи? Бир Зындан фильминин оператору Манас Мусаев тартуу учурундагы кыйынчылыктарга токтолду. Тартуу учурунда кыйынчылыгы биринчи кадрдан эле баштайм. Эң башында титр чыгат эмес, ошондо карыскырдын сүрөтү бар. Карыскыр, тирүү карыскыр. Анан ошо карыскырдын үстүндө титрлер кетет да. Волчья яма, анан чыгармачылык топ деген. Ошо карыскырдын астында тартыш үчүн жакындап келип тартыш керек да. А дегенде коркунучтуу болду, конечно. Дрессировщик болчу жаныбызда, тапанчасы менен жанында. Бирок а дегенде чочуладык, анан аппарат менен жакындап келип, анан ошо тартканбыз.
Анын бир эпизоду бар, баягы эстейт Бабахандын окуясын чөлдө тартмак болчубуз да. Чөл болуш керек, анан чөлдө баягы качып баратып, анан кийин жаш жигит менен экөөбүз урушуп кетип, анан кийин бычак сайылат да. Өзбекстанда ушундай чөл сыяктуу кумдуу жер бар экен. Кумдарды учурат. Ошол эпизодду тартып аткан эртеден кечке тартабыз да. Согурчу болчу, артисттер чыдаштыбакчы. Бирөөнү мындай кум менен көрүнүп турат, так ошондой тартканбыз да. Бөрүзүндөн тасмасы кыргыздын залкар инсаны, даңазалуу сүрөтчү жана киноактер СССРдин эл артисти Сүймөн Кулчокморовдун акыркы тартылган тасмасы. Мен айтып коеюн, бул фильмде Сүймөн Кулчокморовдун акыркы фильмге түшкөн фильм болду да. Эпизоддо ойнойт Сүймөн Кулчу. Анан ошол кезде абдан ооруп аткан. Милициянын капитаны болуп ойногон да. Анан кийин ошол учурда артисттердин берилип иштегенин айтып берейин да. Ошо Сүймөн Кул катуу ооруп атат. Эртең бүрчүгүн уже Москвага барып больницага уже сүйлөшүп койгон да, жатмак болот. Съемочный группаны мындай тоскоол кылбайын деп ооруп атса да, ошо эпизодко түшүп берди да. Ошо түшүп атканда ушундай көргөндө боорум ачыды да. Тилекке каршы бул кинодо роль жараткан актер, актрисаларыбыздын көбүнүн арабызда жок экендиги өкүндүрөт. Өздөрү арабызда жок болсо да, алардын экинчи өмүрү ар дайым оюбузда, көз алдыбызда жана албетте алар түшкөн тасмаларда сакталып кала берет. Бирок тасмадагы мыкты образдарды ачып берген кыргыз эл артисти Айтурган Темирова, Жорабек Аралбаев, Мурат Мамбетов өңдүү мыкты актерлор азыр да тасма талаасында көптөгөн эмгектерди жаратып келет. Алардын ичинен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов менен маектешүүгө мүмкүнчүлүк болду. Актер Болот Шамшиев менен иштешүү мен үчүн чоң бир мектепти бүтүрүү менен барабар болду дейт. Волчья яма деген кино тарткан атыптыр, ошого пробалар болуп атат. Мына биздин театрга дагы ассистенттер келип тандап атат деген сөздү мен угуп калдым. Кудай жалгап ошолор тандаган артисттердин арасынан мени дагы чакырып калышты. Кайсы роль экенин биз анда билчү эмеспиз. Мени чакырды киностудияга. Анан мен киностудияга фотопробадан өттүм. Чыгармачылыгыма таасир тийгизгени бул эмне? Бул мен чоң улуу инсан менен иштеп калганым болду да, Болот Шамшиев менен. Артисттердин арасында бир сөз бар болчу да. Мен угуп калчумун. Шамшиевдин киносуна бир киносуна тартылсаң, институтту бүтүргөнгө тете деп. Ушундай бир сөз угуп калчумун да. Мына мен Шамшиев деген бул ушундай, ой Шамшиев, ал убакта Шамшиев деген Шамшиев ушундай аты чыкканда, анан кийин албетте ушул Шамшиев менен иштегим келип, ушуга умтулганмын да мен аябай. Ушул киши менен иштеп, бул кандай артисттер менен кандай иштейт, деги эле репетицияны кандай өткөзөт, камераны кандай коет, светти кандай коет. Ушунун баары мен жанталашып көрүп атып, мен үчүн бул чоң таасир болгон. Тасмада негизги ролдогу Саматтын эң жакын адамдары оглу жана сүйүктүүсү Ажар, досу Рахим жана Композ болот. Саматтын канча бир сырдуу табышмактарды ачууга да Композдун жардамы көп тиет. Мурат Мамбетов мыкты актер Талгат Нигматуллин менен бир тасмада роль жаратып, андан актердук чеберчиликтин бир топ сырын үйрөнүүгө аракет кылгам. Бирок азыр дагы көп нерсени сурап, үйрөнүп алсам болмок экен деген ой келет дейт. Талгат Нигматуллин ушул Волчья ямага келгенде бул уже жылдыз болуп келген да. Анткени бүт Советтик Союздагы бүт адамдар билчү да муну. Анткени буга чейин Пираты 20 века деген кино чыгып, ошол жерден Талгат Нигматуллин болуп калган да. Анан мен эмнегедир биз экөөбүз жакын болуп кеттик. Мен ойлойм, азыр аттыңай менин үчүн көп, да мындан да көп сүйлөшкөн. Анткени мен суроолорду бере берчүмүн агачы. Ал мага шашпай айтып бере берчү. Анан кээде жини келип кетип, Мурат, иди отсюда, дай мне деп ушундай дагы ушуга чейин жеткизчүмүн да. Азыр ойлосом, жок, баары бир мен азыраак бериптирмин суроолорду. Мен ушундай болуп калаарын билген эмесмин да. Мен көбүрөөк дагы билгенге аракет кылмакмын. Анткени бул ушунчалык билими көп болчу да бул актер. Жөн эле жанакы Мушташев эметип жүргөн ролдорду ойноп жүрсө дагы бул аябай ырыларды жазчу, аңгемелерди жазчу, сценарийлерди жазчу, ВГИКти сценарный факультетти бүтүргөн. Бул аябай мындай билими чоң болчу, көп болчу. Анан кийин мындай эмнени сурасаң дагы айтып бергенге мүмкүнчүлүгү болчу да. Анан кийин бир жолу мен сурап ушул кандай сага ушул роль, кандай, кантип ойногон атасың деп сурасам, ты знаешь, ушул роль мага, могу Саматтын ролу, это для меня, орусча айтканда, это для меня Гамлет деп айткан да. Анткени ушунчалык берилип ойногон, аракет кылган, мен үчүн бул Гамлет. Кадырлуу радио окуучулар, сиздер эл арасына Композ деген ысым менен таанылган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов менен болгон маек токтуңуздар.
Сиздер бүгүнкү уктуруубуздан Болот Шамшиевдин Бөрү зындан тасмасынын таржымалуу тууралуу уктуңуздар. Кыргыз киносун дүйнөгө тааныткан тасмалар, андагы ар бир актердун образы ар дайым эл арасында жашай берет деген ишеничтебиз. Уктурууну даярдап алып барган Умсунай Өзөрова, Кыргыз радиосунун толкунунда болуңуз.